Бирдиктүү салык декларациясын өз убагында бербеген адамдарга 1.112.000 сом суммадагы административдик айып салынган. Ал эми аскер кызматчыларына жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине уставка ылайык тартиптик жаза чаралары колдонулгандыгын мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Искендер Асылкулов билдирди. 1101 жогорку политикалык жана башкы административдик жана атайын кызмат ээлеп турган кызматкерлер боюнча азыр текшерүү өттү борбордук аппарат тарабынан. Ошонун ичинен 141 декларант боюнча материалдарды генеральный прокуратурага өткөрүп бердик азыркы маалда. Алар эми өзүнүн юридикалык баасын бергенден кийин, андан кийин мен ойлойм ошондон кийин гана биз жарыкка чыгара алабыз деп. 2616 кызматкер декларациясын мыйзам менен орнотулган мөөнөттөн кийин тапшырган. Бардыгы болуп ведомствонун сайтында саясий кызмат аткарган жана алардын милдетин аткарган 189 декларант тууралуу маалымат жайгаштырылган. Ошондой эле салык кызматы тарабынан декларациядагы көрсөтүлгөн маалыматтарды текшерүү максатында министрлик, ведомство, агенттик жана коммерциялык банктарга декларанттар тууралуу маалымат берүүсү үчүн кайрылуулар жиберилген. Дагы бир момундай момент биздин жумуш топтон түшкөн мындай дагы моменттер болот. Мисалы декларант туура эмес маалыматты көрсөтүп койгон. Мисалы 1 гектар жери бар болчу, 1 гектар жерине бир сарай куруп койгон. Анан декларацияга сарайым бар деп эле жазып койгон. А бирок каттоо кызматында жер деп турат. Мына көрдүңүзбү? Мына ушундай көп моменттер, айырмалар көп убакыт алып атат. Өзүңөргө белгилүү болгондой, могу транспорт кыймылы боюнча аябай көп немелер болуп атат да, кыйынчылыкта. Себеп дегенде азыр бизде могу доверенность менен жүрөт машинелер. Көп кызматкерлердин артында илгерки машинелер да катталып жүрөт да. Бул хотя фактически ал машина же ордутуу менен жок, же сатып жиберген. Мына ушулдарды далилдөө неме бизде көбүрөөк убакыт алып коюп атат бизде. Кээ бир жиберилген кайрылууларга көрсөтүлгөн мыйзам ченемдерине шилтеме жасап жооп берилген эмес. Атап айтсак, 26 банктын ичинен 11 маалымат берүүдөн баш тарткан. Ошондой эле кээ бир ведомстволор толук эмес маалымат беришкен. Мисалы, мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду тарабынан паспорттук маалыматтар көрсөтүлбөстөн тек гана аты жөнү менен маалымат берилген. Бул өз кезегинде декларация менен салыштырып текшерүүнү оорлоштурат деп кабарлайт Искендер Асылкулов. 2616 декларация өз убагында тапшырылбай болуп саналып турат. Бирок анын ичинен айрым министрликтер менен жана ведомстволорду карап көрсөк, баягы декларация тапшырат деп баягы техникалык кызматкерлерди жана баягы обслуживающий персоналдарды да кошуп калган. Биздин азыркы такталган сан боюнча 800-тün тегерегинде болуп атат. Ошондуктан азыркы маалда түздөн түз мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер өз убагында тапшырылган саны 1354. Белгилей кетсек, бул жылдагы декларациялык кампаниянын өзгөчөлүктөрүнүн бири мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар декларацияларын электрондук түрдө тапшыра алышкандыгы болуп саналат. Айдар Темиралиев, Бактыбек Маматсаев, Пирамида.